Бишкекте маршруткалар жол кирени 15 сомго өздөрү көтөрүп алды. Бишкекте маршруттук таксинин айдоочулары бир нече күн иш таштаган. Алар шаардык мэриядан жол кирени 15 сомго көтөрүүнү талап кылышты. Бирок алардан жооп болбогон соң өздөрү билип жол кирени көтөрүп алышканы белгилүү болду. 5-июнь күнү Бишкектин көчөлөрүндө маршруттук таксилер жүрө баштады. Бирок алар жол кирени 15 сомдон алышууда. Ал эми бул боюнча мэрия жооп кайтарып, өзүн билимдик менен жол акыны көтөргөн айдоочулар жоопко тартыларын айтат. Бишкек шаардык мэриясы шаар ичинде коомдук транспорттун баасынын тарифи өзгөрө электигин айтып, өзүн билимдик менен жол акыны коюп алган маршрут айдоочулары жоопко тартылат. Урматтуу шаардыктар, жол кире акысын өз билимдик менен 15 сомго кымбаттаткан маршрут айдоочулары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жооп берет. Жогорудагыдай учурга күбө болсоңуздар 0552-182-185 WhatsApp номуру аркылуу видео факт жөнөтүүңүздөрдү өтүнөбүз дейт мэриянын маалымат кызматы. Эки лидердин бир күндө кырсыкка кабылышы кокустук эмес дейт активист Кудрет Тайчабаров. Мындай пикирин Facebook баракчасына жазды. Кумтурду алтын жок, калбады, мамлекетке албайбыз деп атат. Сөзүнөн кайтты. Туруксуз дегендер Жапаров, Насирдин Исанов, Султан Ибраимов, Бекмамат Осмоновдор өлкө чыккынчылары тарабынан өлтүрүлгөнүн абдан жакшы билет. Саясатта кичине куулук болбосо максатына жете албайт. Насирдин Исановдун өлүмүнө түздөн-түз Кумтур күнөө. Эки лидердин бир күндө кырсыкка кабылышы кокустук эмес. Ушунчалык жек көрсөңөр да өлкө келечеги үчүн колдоп тургула дейт Тайчабаров. Иса Өмүркулов Кыргызстандан кетип жатат. Жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркулов парламенттеги СДПК фракциясынын лидеринин ыйгарым укуктарын Өмүрбек Бакировго тапшырды. Маалыматты Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева тастыктады. Иса Өмүркуловдун узак мөөнөткө чет өлкөгө дарыланууга кетип жаткандыгы менен байланыштуу. Чоң Алайда 5 айылдын эли эвакуациялана баштады. Алар Карамык, Жекенди, Кара Тейит, Шибе жана Чулук айылынын тургундары. Эвакуация иштери 4-июнь күнү саат 19:30 чамасында башталган. Тургундар Дарот Коргон айылындагы 2 орто мектепте, кесиптик лицейге жана мечитке жайгаштырылат. Чегара темасына ылай Кыргызстандын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкерим Алимбаев Тажикстандын Согдо облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджобой Ахмадзода менен 4-июнда телефон аркылуу сүйлөшкөн. Бул тууралуу Баткен облустук администрациясынан кабарлашты. Жетекчилер эки облустун чегара аймактарында коомдук коопсуздукту камсыздоо темасын кеп кылышты. Алар буга чейин эки тараптын келишими менен түзүлгөн милициянын жана чегарачылардын биргелешкен постун жөө патрулдардын ишин күчөтүү менен чегарадагы элди дүрбөлөңгө түшпөө боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү дагы бир сыйра макулдашты. Аймак башчылар эки тарап тең чегарага аскердик күчтөрүн алып кирбөө жана жайгаштырбоону туура көрүштү. Облус башчыларынын тапшырмасы менен чектеш жайгашкан Баткен, Исфара, Лейлек, Гафуров райондорунун акимдери жолугушту. Жергиликтүү бийлик күч түзүмдөрү менен биргеликте чыр-чатактардын алдын алуу, чегара аймактарында коопсуздукту камсыздоо боюнча иш алып барышууда. Баткен облустук администрациясы кабарлагандай, учурда Тажикстан менен чегара аймактарында абал тынч, күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте иштеп, кырдаалды көзөмөлгө алып жатат. Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасынын Баткен облусуна туш келген аймагында быйыл 28, 29, 30 апрель жана 1-май күндөрү ири жаңжал орун алган. Анда Кыргыз тараптан 36 кыргызстандык курман болгон, анын ичинде 2 бала, 180ден ашуун кыргызстандык жаракат алган. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий түрдө жарыяланган. Баткенде бир аскер өзүн өзү атып алганы белгилүү болду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чегара кызматынын маалымат бөлүмү Баткен чегара отрядынын 18 жаштагы катардагы жоокери ок атуучу куралдан өзүн өзү атып алганы кабар болду. Маалыматта айтылгандай, жоокер милдеттүү аскердик кызмат өтөөгө быйыл жазда барган. Окуянын себептери жана чоо жайы иликтенип жатат. Тергөөнү башкы прокуратуранын аскердик прокуратурасы алып барууда. 1-июнда Баткен облусунун
облусунун Пак Сарык айылында кызмат өтөп жаткан 2 жоокер куралды этиятсыз колдонуудан улам жаракат алышкан. Алардын бири ошол эле күнү, экинчиси 3-июнда каза болгон. Тийиштүү органдар бул факт боюнча жеринде териштирүү жүргүзүп жатышат.